Араван районунун Чегабат айыл өкмөтүндө 16 миңден ашык калк жашайт. 8 айылдан турган айыл өкмөт жашоочулардын негизги тиричилиги багбанчылык жана дыйканчылык. Учурда Араван районундагы гилястар бышып, терим башталган. 9 күн мурун райондун Чегабат айыл өкмөтүндө жашылча жемиштер үчүн салынган сактоочу борбор ачылды. Борбор учурда багбандардын гилястарын сатып алып, Кытайга экспорттоого киришкен. Мурдагы жылы USAID агрогарзан долбоору менен агрокооператив Араван агросервис ишканасы тарабынан 8,5 миллион сомго курулуп бүтүрүлгөн эле. Ошунун алкагында бүйүл Кытай Республикасынан инвесторлор келип, гиляс мевесин алып, упаковкалап, Кытай мамлекетиге экспорт кылуу ишканасы ачылып турат. Бул жерде 30дан ашуун ушул айыл өкмөтүнүн тургундары иш менен камсыз кылынды. Гиляс сактоочу борбор USAID Агро Горизонт долбоору менен агрокооператив Араван агросервис ортосундагы өнөктөштүктүн алкагында курулуп, жабдуулар менен камсыздалган. Бул жердеги заманбап жабдыктарды орнотууга $120 миң каражат кеткендигин борбордун жетекчиси Мухаммад Салим Ашраф Ходжаев билдирди. Бир күндө 2,5-3 тонна гиласты дыйкандардан алып, анан кийин мына бу жерде мына көрүп атасыңар, жуат, жуулган неме технология боюнча мына сортировка кылышып кете берет. Мына линия өзү барып туруп немеге болот, сортторго болот. Мына бу жерде кетип атат, мына бу жерде жуулган неме гиластар мына. Бу жерде мынакей гиластар мына сортторго болот. Биринчи, экинчи сорт нарякта, үчүнчү, төртүнчү сорт биякта келет. Борбордо күнүнө 10 тоннага чейин гиляс тазаланып, экспорттоого даярдалат. Ишканада 40 адамга жумушчу орун түзүлгөн. Бүгүн борбордон кызыл тасмасы кесилди. Ага вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Озарбек Жылкыбаев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып, таанышып чыкты. Силер өндүрүп аткан таза продукциянын сапатынын бир көрсөткүчү. Муну ушул Аравандан өндүрүлгөн, Кыргызстандан өндүрүлгөн продукция деп туруп, силер өндүргөн ушул болгон гилясты башка мамлекетке жетирген болсо, биз мына башка мамлекеттерге чыгып жүрөбүз, бардыгы чыгып жүрөсүз. Биздин продукцияны башка жакта өндүрүп аткан продукциялардын айырмасы, сапаты ат менен төөдү. Биздин суубуз, биздин топурагыбыз, биздин абабыз, климатыбыз өзгөргөн. Ушундай таза жерден өндүрүлгөн продукцияларды өзүнүн таттуу жемишин Ишкана ачылгандан баштап 9 күн аралыгында эле 13 тонна гиляс Кытайга экспорттолгон. Ал болжолдо $25 миң түзгөн. Күнүнө 2 тоннадай гиляс даярдалууда. Жумуш эки нөмөт менен жүргүзүлөт. Жергиликтүү багбандар гиляс сактоочу жайдын ачылышын кубаттоодо. Азыр булар бааны жукары алышып атат. 180-160 алышып атат. Har жылы биз пишкен гилястарды сатыш кыйын болуп атат. Базарда 50 сом, 60 сом, 40 сом. Мен өзüm сатам да гиляс. Ошондой болот эле. Бийил базарда дагы дehkanдар жакшы эле акчага сатылып атат. Чакан ишкана жылына 1000 тоннага чейин гиляс жыйнап, экспорттоону пландоодо. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында ушул сыяктуу борборлордун ишке кирүүсү, дыйкандардын сатып өткөрүү көйгөйүн чечүүдө. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар. Болгон гилястарды жууганга мүмкүнчүлүк жетет, айтпасаңыз. Бир күндө 2,5-3 тонна гиласты дыйкандардан алып, анан кийин мына бу жерде мына көрүп атасыңар, жуат, жуулган неме технология боюнча мына сортировка кылышып кете берет. Мына линия өзү барып туруп немеге болот, сортторго болот. Мына бу жерде кетип атат, мына бу жерде жуулган неме гиластар мына. Бу жерде мынакей гиластар мына сортторго болот. Биринчи, экинчи сорт нарякта, үчүнчү, төртүнчү сорт биякта келет. Ошентип мына шу жерден кетет, анан кийин бияка кетебиз анан кийин. О жакта баштап Теги жакта жогорку жакшы биринчи, экинчи сорттор да. Мыналар экинчи, үчүнчү сорттор. Mana bu yerga kelib mana nima bo'ladi, yashiqlarga tushadi.
Жакчылардан анан кийин алып туруп тигилерге упаковкага берет. Бул жакта. Бу жакта упаковка кылынат мынакей. Mana bu kelip atkan jogorqi sortdagi gilaslar mana yerda, manaki mana. Cho'ng gilaslar mana bu yerda. Birinchi sortda. Birinchi, ikkinchi mana kalibrovkasi bor-da. Kalibrovkaga qarab turib, o'sha qarga. Mana bu yerga yozib qo'ygan mana. 28 dan 30 dan jo'g'ri bo'lgan nimalar. Mana kalibrovka 28 32. Mana unda qarab tekshirib qo'yapti. Salonda qo'yilgan. Bunday qilib o'tkazib turib, mana ko'rdingizmi mana? Eng cho'ng'uchi. Ular cho'ngda. Servisor tarafı. Oshunda mana shu birinchi ikkinchi sort mana yashiklarga tushadi. Anan keyin qizlarimizga beriladi mana upakovkaga. Basartan. Sortlari bo'yicha qizlarimiz upakovka qiladi. Mana shunday paketlar ichiga upakovka qilib, nima qiladi? Skoslar qiladi, anan keyin shkolatga qo'yadi. Aslında qog'ozi bor ekan. Tayinda qog'ozi bor. Ne için? Nimduluk. Bu nimdulukni olib turish uchun. Anan keyin havoni berib turadi. Havan berib turadi. Negizidan. Bular anan bu korobkani olib berdi. Anan keyin tayyor bo'lgani tegakka boradi. Qirg'izistondan brendi bilan ketib qanday bo'ladi? Qirg'izistondan brendi bilan hozir Xitoyga ketadi. Bugungi kunga chayin 15 tonna nima gilas, qolgan gilas ketdi, borib o'sha Xitoyda sotilayotgan gilaslarning ichidagi eng yaxshi sapatidan eng yaxshi deb shu bizning gilas topildi. Aravanning gilasi. Aravanning gilasi. Bu yoqda nima bor? Bu yoqda mana готовый produksiya. Bu yoq abdan sovuq ekan. Bu yerda 1,5 plus 1,5 gradus. Plus 1,5 gradus. Mana ko'ryapsizlar, buni har bir burchakda temperatura nima bor. Vlajnosti saqlab turib qarab turgan bor. Mana 4 burchak mana. 4 burchakda 4. Mana ko'ryapsizmi, mana qo'yilgan. O'shalardagi mana shu 4 burchakda shu temperaturani vlajnosti ko'rsatib turadi mana shu. Anan keyin mana bir har burchagini qo'yib qo'ygan mana. Mana bu mana hozir mana -3,5 bo'ldi. Hozir bu yerda 2 bo'lish kerak-da. 2,5 bo'ldilar. Ochib jaborganga hozir ko'tarildi temperatura. Korobka qancha kilogramm chiqadi? Приблизительно qancha ekan aka? Bu yo'q, bu yem hozir nima qilganiga men yozib qo'ygan mana. Kilogramm 7, 8, 10 kilogrammgacha boradi-da. 5 kilogrammdan 10 kilogramm. 10 kilogrammgacha bo'ladi. Adı Аймақтарды бірінші өніктірбөсек, мамлекет өніктірбөй тұрғанда көзі жетті да. Ошондуктан 2 жыл қатар аймақтарды өніктірбөй жылы деп, ушунун аркасынан атайын программалар иштелди. Өкмөт тарабынан иштер жүрүп атат. Мына ар бир аймактарда, райондордо, айыл өкмөттөрдө, облустарда ушул окшогон чакан ишканалар ачылды. Өзүбүздүн ата мекен инвесторлор тарабынан же тышкы мамлекеттерден келген инвесторлор тарабынан ушундай жакшылыкка иштер башталды. Буга эл дуу болуп. Эми бүгүнкү иш-чара боюнча айтып кете турган болсок, мен азыр инвесторлор менен да сүйлөштүм. Негизинен булардын бул жердеги ушул өндүрүлгөн продукцияны экспорттоого объемдун жетишпей атканын айтып атышат. Көлөмүн жетишпей атканын. Албетте булардын азыр биздин сиздер товар өндүрүп аткан ушул товарларга спростун аябай көптүгү, керектөөчүлөр аябай көп. Буну биз мына жыл сайын билебиз. Арабадан ушул багбандары, дыйкандары өздөрү өндүргөн продукцияларды көп сата албайт. Кокон гиластарыбыз элементарный нерсе. 6 сом, 7 сомго сатып, Ошко сатып, ашып барса, Бишкекке чейин жетип кетет, Бишкектен ары өтө болот. Мына бүгүн Арабанын өзүндө ушул борбор ачылды. Силердин продукциялар башка мамлекеттерде,
эл аралык стандартка жооп бере турган болуп чыгып атат. Бул биринчиден инвестордун чоң жумушу, экинчиден силер өндүрүп аткан таза продукциянын сапатынын бир көрсөткүчү. Муну ушул арабадан өндүрүлгөн, Кыргызстандан өндүрүлгөн продукция деп туруп, силер өндүргөн ушул Кокон гүласты башка мамлекетке жетип турган болсо, биз мына башка мамлекеттерге чыгып жүрөбүз, бардыгына чыгып жүрөбүз. Биздин продукциянын башка жакта өндүрүп аткан продукциялардын айырмасы сапаты ат менен төөдүр. Биздин суубуз, биздин тупурагыбыз, биздин абабыз, климатыбыз өз элинде. Ушундай таза жерден өндүрүлгөн продукция дагы өзүнүн таттуу жемишин берет. Ошондуктан биз үчүн, биздин мамлекетибиз үчүн ушул продукциянын башка мамлекетке чыгышы Кыргыз мамлекети үчүн чоң реклама, жарнама болушу. Ошондуктан ушул дыйканчылыкты алга жылдырууда сиздердин аткарып аткан ишиңер чоң.